Мен Атабекова Айгүл Гуламидиновна, Атажурт Кыргызстан саясий партиясынын Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлигине бара жатам. Өзүм билим берүү тармагында иш алып барамын. Бул учурга чейин мугалимдердин социалдык маселесин чечүүдө бир топ иш-чараларга өзүм катышып, долбоорлорду иш чүрүүнү ашырып келүүдөмүн. Атап кетсек, жылдын мыкты мугалими конкурсуна, үйлүү болушуна, машиналуу болушуна чоң салым кошконмун. Мына бүгүнкү күндө бир мугалимибиз үйлүү, бир мугалимибиз унаалуу болууда. Атажурт Кыргызстан саясий партиясы менен биргеликте баратканымдын себеби 95% жаштар, билимдүү, жигерилүү, таланттуу жаштардын тобу топтолгондуктан келечектин алтын муунун жаратууда, билимдүү шаарды курууда, мугалимдердин социалдык маселелерин чечүүдө дагы да биргеликте иш алып барууда максат болгондуктан кошулуп турамын. Атажурт Кыргызстан саясий партиясы билимдүү шаар үчүн. Жаңы кадам, өнүккөн шаар, билимдүү ком. Атажурт Кыргызстан. Номер 7. Семейный үй-бүлөлүк бизнесибиз, үй-бүлөбүз менен бардыгыбыз ушул ишти баштайбыз. Бизге Россия ушул жер болуп калды. Россияда балдарын сагынып, самынып иштеген айымдарча, канча. Биздин балдарга кытайский нерсе алып жебе дейсиң да, алып жебе десең, Кыргызстандан эмне чыгат дейт. Кыргызстандан кызыктуу балдар үчүн кызыктуу болгон нерселер, ушу жей турган эч нерсе жоктугуна байланыштуу балдар үчүн изденип, ойлонуп отуруп, көбүнчө ошо балдар үчүн чыгарышка өтүп кеткенбиз. Мен Кыргызстанда таң калам, ойлоп табуучуларды автордун укугун коргой турган киши жок. Автордун укугун өзүңүз адвокат жалда өзүң коргошуң керек. Мен Садыр Жапаровго ушул боюнча кайрылгым келет да. Садыр Жапаров, сизден суранарым. Сиздин жүргүзгөн иштериңиздин баардыгын өтө туура, жакшы ишкерлерге колдоо көрсөтүп атканыңызды угуп көрүп, биз толкунданып турабыз. Ошон үчүн сизге айтарым, ысыктын күнүндө бир жумада кургап чыгат, бир жумада. Күн суукта, сушулкада 10 күнгө жакын чыгат калат кеде. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Жолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Араван районундабыз. Бүгүн биз сиздерге ушу Аравандагы 10 жылдан ашык ишкердүүлүк менен аректенген ошо Чолпон айым туурасында маалымат беребиз. Чолпон айым өзү Кыргызстандын булуң бурчуна, азыр чупа-чупс сыяктуу куруттарды бүткүл Кыргызстан аймагына жайылтып, таркалтып жатат. Жана ошондой эле анын жасаган продукциялары Өзбекстан, Казакстан мамлекеттерине дагы жайылып, элдин колдоосуна ээ болуп жатат. Эмесе бүгүн сиздерге ушул Кыргыздын улуттук баалуулуктарына кирген чупа-чупс куруттары кантип жасалат, кандай сатылып жатат, анын таркалуусу, жасалуу ыкмаларын туурасында кене маалымат беребиз. Биз атайын Араван районуна келдик, эже жашаган үйгө. Ошо үйдүн ичинде эле өзү жумушчуларды алып, чакан ишканага айлантыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Чолпон эженин ишканасына да келип калдык. Саламатсызбы эже? Ошо айтып өткөндөй эле биз келип калдык. Атайын сиздин ишканаңызда кандай ишмердүүлүк жүргүзүп атасыз, кантасыздар? Биз биринчиден куш келипсиңер. Саламатсыздар баарыңарга. Биз ошо жеке ишкермин 2010-жылдан бери. Азыр Сонун деп ишканабыздын аты Сонун. Биз чупа-чупс курутту өзгөчө кылып чыгарабыз. Бул өзүбүздүн идеябыз, өзүбүздүн проектибиз, айылдагы аялдарды иш менен камсыз кылуу боюнча курутту Кыргыздын улуттук тамактарын өзгөчө кылып, өзгөчө идея менен, проект менен экспортко чыгарганга өзүбүзчө элди да кызыктырыш үчүн таякчада палочка курут чыгарганбыз. Ушул күндө, азыркы күндө айылда көптөгөн аялдарды иш менен камсыз кылып, иш жүргүзүп келебиз. Ошол биздин иштибиз. Абдан жакшы. Ушу айылдагы адамдар, канчалаган кыз келиндер, апалар жумуш менен камсыздалып, жакшы иштеп жатат. Бир чети улуттук баалуулуктарды даңазалап, атайын курутту ошол
чупа-чуп сыяктуу куруттарды чыгарып атасыздар да, бул чындыгында өзгөчө. Анан кийин көп жаш балдар, чоң адамдар деле алып даам татып жаткан мезгили да. Өзүңүз туурасында билгиз келип атат. Өзүңүз бул ишмердүүлүктү жүргүзгөнгө чейин кандай ишкер болгонсуз, же жөнөкөй эле катардагы айылдагы айымдардын катарын толуктай билеңиз. Деги эле өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Ош областы Арван районунан Аматова Чолпонай. Мен ушул буга чейин айылда эле жөнөкөй эле келин болгонбуз. Балдарды ошол өзгөчө таам чыгара эле балдарыбызга негизги мага буга түрткү болгон нерсе, биздин балдарга кытайский нерсе алып жебе дейсиң да, алып жебе десең Кыргызстандан эмне чыгат дейт. Кыргызстандан кызыктуу балдар үчүн кызыктуу болгон нерселер, ушу жей турган эч нерсе жоктугунан байланыштуу балдар үчүн изденип, ойлонуп отуруп, көбүнчө ошо балдар үчүн чыгарышка өтүп кеткенбиз. Буга чейин Кут талкан деген чыгарганбыз, балдар үчүн детский питание. Андан кийинкиси бул көп нерсе чыгардык. Эми өндүрүшкө жакшы ишке ашканы бул курут азыркы күндө. Азыркы күндө ушул курутту чыгарып атабыз. Башка проект, идеяларыбыз толтура, пландарыбыз толтура. Көп идеялар бар, көптөгөн миңдеген элди аялдарды иш менен камсыз кылыш үчүн чоң мындай ойлоп табуу идеялар күчтүү болуп атат. Бирок бар жоо баары эле акча каражатка такалат да. Ошо боюнча токтоп калабыз да азырынча ушул. Демек сиздин үй бүлөңүз бар, бала чакаңыз бар. Анан катардагы эле айылдагы келиндер сыяктуу иштеп, анан ишмердүүлүк ачып койдуңуз. Ошондо айылда ошол 2 уул 1 кызыбыз бар. Жолдошум экөөбүз семейный үй бүлөлүк бизнесибиз. Үй бүлөбүз менен бардыгыбыз ушул ишти баштайбыз. Мына куруттар туурасында айтып койсоңуз, куруттарда уже канчалган апалар, эжелер, кыздар бардыгы жасап жатышат. Негизи ушул куруттун жасалуу ыкмасы кандай болот? Көрүнүшү абдан кол, сонун жегиңди эле келтирип турат да негизи. Ушул туурасында айтып берсеңиз, кантип жасайсыздар? Бул курутту мына биздин кыздар основной биринчиден тоголоктоп жасайт, мына көрүп атасыңар. Тогороктоп, анан кийин формага салып туруп, формадан кийин мынтип биринчи колдо тоголоктолуп, курутуп, каттуу тоголоктоп, катырбаса, курут жарылып кетет. Ошон үчүн бардыгы ручной работа. Аялдар тоголоктогондон кийин аппаратка жөнөтүшөт. Аппараттан мондай формада келгенден кийин палочка сайып, булар сеткаларга тизип чыгарып беришет. Ушул бизде азыркы күндө калыбында эмес, бул жакта сүзмөлөрдү каяктан алып келесиздер? Бул сүзмөлү катардагы. Сүзмө Алайдан келет. Алайдан алып келишет заготовщиктер. Сүзмөнү Алайдын сүзмөсү өтө сонун келет. Туздап аткан эле колдору каймактап калат. Туздала бардыгы ошол аппараттарда неме кылат, тазаланган пакеттен чыгарышып, ошол сүзмө накталуу сүзмөдөн жасалат. 30%. Бул жакта турат да, сүзмөлөр. Ооба. Бул сүзмөнү туздап, суу ийилип, суусу агып 3 күндөн кийин катыгандан кийин алып келип курут баштап жасалат. Ого чейин сүзмө туздап илингенден кийин суусу 2-3 күндө агып бүтөт. Агып бүткөндөн кийин гана анан курут жасаганга даяр болот. Деги эле азыркы учурда канча адамды жумуш менен камсыз кылып, канча адам азыр куруттарды жасап атат? Азыркы күндө бизде кыз келиндерден 50дөн ашык аял кыздар, келиндер иштешет. Ошол аялдарды иш менен камсыз кылуу боюнча жакшы эле иш жүрүп атат бизде. Негизи эже, могул жерден айтып кетсеңиз, ушул жерден канча продукция сизден чыгып кетет? Килограммдап сатасыздарбы, же буну даналап сатасыздарбы, кантип сатка чыгарасыздар? Сиздердин жасалган продукцияларыңыздар кайсыл аймактарга таркалат? Биздин продукция Кыргызстан ичинде эле сатылат. Азыраак эле объем Казакстан алып атат. Кыргызстан ичинде биз производительбиз, өндүрүүчүбүз, чыгарып беребиз, сатууга доставка, фирма доставка кылат. Биз ошо производитель өндүргөн жерибизде чыгарганыбыз менен эле фирмага өткөрүп беребиз. Кайсыл ошо Кыргызстан ичинде бардык аймактарда, бардык областтар, региондордо көрүп атабыз. Доставка фирма бардык жерге жеткирип атышат. Кооз көрүнгөн куруттарды жасоону кантип өздөштүрдүңүздөр, кандай болду? Бунун историясы өтө узун. Биз баштаганыбызга бир 6 жылга жакындап калды. Буну чындыгында ойлоп табылган авторский неме ойлоп табылган курут палочкасы менен таякчадагы. Балдарды кызыктырыш үчүн өзгөчө кылып даярдаганбыз. Палочка тургузуп, палочкасын орнотуп, палочка алып кетип, бул жумушту жолго салгыч чейин өзү 5 жыл өттү. Азыркы күндө эми кичине жолго түшүп баштаган мезгили. Бул курутту
биз кыргыз патенттен авторский право алып патенттештиргенбиз. Патенттештиргенден кийинки мезгилде азыркы күндө ушул таякчада курутту чыгаргандар ошончо болуп кетти. Демек, сиздерден башка дагы адамдар көп чыгарышат буларда, Көп чыгарып бир-эки ошол конкуренция чыгат экенде баары бир. Конкуренция чыгып баштады. Биз курутту кыргыз патенттен патенттештиргенибизге бир 3-4 жыл болгон болсо, биз таң кала турганыбыз Кыргызстанда эң көйгөйлүү нерсе автордук укук эч качан корголбойт да. Сен автордук укук бир нерсе ойлоп табасың, ойлоп тапканың үчүн прямо немеге өкмөткө барып, өзүң мен мына нерсени ойлоп таптым деп автордук укукка патенттештиресиң. Патенттештиргенден кийин патент сени только патент берет, болду, ошол жерде иши бүтөт. Акчасын алат, башка иш кылбайбы? Жок, укугун коргойт. Ким чыгарды, кандай чыгарды, аларга менче кызыгы жокпу. Анан бул ойду айтып атышыңыздын себеби эмнеде болуп атат? Мисалы, акчасын төлөп, автордук укукка ээ болуп, патентке алгандан кийин алар негизи ушул камкордук алыш керек да сиздерде. Сиздер ишкер катары салык төлөп атасыздар, акча төлөп атасыздар, сиздердин укугуңуздарды коргоп бериш керектер да. Анан мындай азыр чупа-чуп сыяктуу куруттарды чыгарган ишкерлер да көбөйүп кетти сиздей. Бирок конкуренция болуп, ушундай автордук укук талашып калган, ушундай конфликттүү окуялар болбодубу же болдубу? Болуп атат, азыркы күндө сотко чейин жетип атат. Ошону кенендештирип айтып койсоңуз. Ошону кенендештирип айта турган болсок, биз автордук, мен Кыргызстанда таң калам, ойлоп табуучуларды автордук укугун коргой турган киши жок. Автордук укугуңду өзүң адвокат жалда өзүң коргошуң керек. Кыргызстанда бир нерсе ойлоп таптың, сен ойлоп тапканың үчүн өкмөт сага 1000 сом акча төлөбөйт. Сен ойлоп таап, элди 10 кишинин иши менен камсыз кылдың деп. Сен канча кишини камсыз кыласың, кандай элге керектүү нерселерди ойлоп табасың, көп нерселерди. Бирок эч качан бааланбайт. Бул жерде конкуренция чыгат. Алар менен прямо өзүң күрөшүң керек. Эми бизнесиң бар, күрөшөсүң, бир нерсе кыласың го. Бирок кыргыз патентке эмне үчүн биз ошончо автордук укук алдык? Өкмөт кичине ошо ойлоп таап патенттештиргенден өкмөт өзү ушул нерсесин контролдоп бериш керек деп ойлойм. Демек, андай карабай атыр да азыр, Жок. Сот процесстери кандай болуп атат анан кийин? Бул мындай сот процесстери эми башталган. Баягы эле сөздөр, сен автордук укугуң бар, Google'да, мисалы үчүн, Google'да жазылган, мага кыргыз патент бардык документтерди, мисалы үчүн кыргыз патент таякчада курут ойлоп табылган деп 1 жыл изилдеп рынокто. Ушул адам ойлоп табылган, автор Аматова Ч деп берилген. Берилгенден кийин бул таякчада куруттун аркасынан биз ушул курутту автордук укук алдык, документтери жайында бар жоон иш баштадык деп чоң суммада кредит алып ишкана салганбыз. Миллиондоп кредиттерди алынгандагы ишкана салынган. Азыркы күндө конкуренция чыгат дагы, сен берген сотко берген акчаны мен деле берем, мен деле чыгара берем. Колуңан келгенин кыл деп эле незаконный. Бул жерде законный документиң менен эч нерсе кыла албай турасың да. Документиң кармап, ал жак барасың, бул жак барасың, эч бир колуңан эч нерсе келбегендей да. Ошо өзүң адвокат жалдайсың, өзүңүз үчүн өзүң күрөшөсүң. Өкмөт патентти берген, ал жагын өзүң кылып ал деп карап турат. Демек ушундай көйгөйлөр көп экен да, Көйгөйлөр көп. Кандай максаттарыңыз бар же бул курутту дагы бир улуттук палубуктарды бир башкача түрдө чыгарып, бир кандай бир өзгөрүүлөр жасайм деген ойлоруңуз бар? Өзгөрүүлөр өтө көп. Пландарым айтсам толуктура алып кетет. Биз жаңылыктардан ойлоп тапкандарды көрсөтүп айтып берсем өтө сонун болот эле. Жүрсөңөр анда. Эмнелерди ойлоп таптыңыздар? Ойлоп табылган нерселер бардыгына Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе ушул. Сен ойлоп таап Кыргызстанда бир нерсени мен президентке кайрылгым келет да. Буларды көрсөтүп кетейин. Мисалы үчүн мен азыркы күндө колгон чыгардым. Азыркы күндө этикеткасы бар жок, даярдалып атат. Бул колгонубуз биз натуральный нерседен чыгардык. Колгондун качествосы российский колгондон 2 эсе күчтүү. Эң негизгиси. Натуральный и химикаты жок болгону менен бул эксперимент кылып көргөндө айыл жергесинде өтө күчтүү накиптерди тазалаганда накиптерди порошок кылып өтө сонун качествода жооп берип атат. Буну уккандан кийин Өзбекстан производствосунда ушул мламойщик менен иштеген оптумщиктер кайрылып атат. Ошол качествода ошол уктук сизден. Сиз чыгарсаңыз бизге бериңиз деп. Биз азыр чыгарганга оборудование, акча маселесине келип, кредит маселесине келип, залог маселесине келип эле такалып, бул бизнесибиз токтоп турат. Колгондон сырткары баягы
чистка радиаторов. Баягы радиаторлар болот го, машиналардын радиаторун тазалай турган эң күчтүү средство дагы чыгардык. Бул средство дагы кошулмалары бары жогу өтө сонун, өтө жакшы качествода чыкты. Буну буйрса, Алла насип кылса, экспортко Германияга чыгарсаң, өтө күчтүү машиналар, кымбат машиналар тазалаганга чыгат деп ойлоп атабыз. Бул экспериментке усталардын арасында жөнөкөй баклажкаларга литрлеп берип, иштетип көрүп, булар өтө сонун, буга жете турган качествода средство жок дегенден биз уже буну немеге бизнес ишке ашырышка аракет кылып баштадык. Абдан жакшы Турбай, себеби ушундай продукциялардан бери ойлонуштуруп, ойлоп таап жаткан турбайсыздарбы? Куруттан башка дагы ишкердүүлүктүн эмеси бар Турбай сиздерде? Абдан жакшы. Буларды качан патенттештирип, базарда патенттештирилген документтери жасалып атат азыр. Документтери почти чыгып эле калды. Бир жумада насип кылса, этикетка документтер баары бүткөн. Этикеткаларына өткөрүлөт. Демек Кыргызстандык биз баягындай чоң объем эмес, өзүбүздүн эптеп аракетибиз менен чыгарышка аракет кылып атабыз. Бирок ушундай түстө болот. Ушундай түстө, ушул немеде этикеткасы чапталат, анан колгон болот. Бул колгон өзү не иш кылат? Колгонду кээ бир айылдагылар билбейт. Колгон жөнүндө айтып кете турган болсом, кир машина азыркы күндө элдин баары үйүнө суу, ысык суу, канализация кылып куруп баштады. Колгон бул автоматтуу накиин тазалай турган средство, бул российский продукция бул колгон. А биздикинин аты таза болуп чыкты. Таза деп койдук. Таза и ушул накиптер үчүн продукция болот. Мыломоющий средство. Мына биз азыр Ишкер айымдын там башчысына чыгып, бул жакта жана ылдыйда жасалып жаткан куруттар бул жака чыгып кургатылат экен. Бул жактан ушул кургатуу ыкмасын айтып койсоңуз, бул жакта вентиляторлор турат, бул жакта кичинекей таразалар турат. Анан бул куруттар канча күндө кургап сатка чыгат, кенендештиребиз. Биринчиден бул сушилканы жасаш үчүн, бул проектти кылып чыгыш үчүн, мисалы үчүн 3 этаж ишкана ушул сушилкаларды салып, бул салкындата турган проекттерди кылып чыгыш үчүн бизге өтө көп 5 жылдык иш тажрыйбабыздан улам ушул нерселерге муктаж болгондон анан жасап чыктык. Эрте жазда бул бизге күн керек болот. Араванда билесиңер, эрте жазда ушу февралдан эле картошка эгилген үчүн булар ачылат, бардыгы крыша ачылгандан кийин күн ошо куруттарга жакшы тийип турат. Анан күн катуу ысып кетет, араванда уже 42-40 градус болуп атат азыркы күндө. Ошондо өтө ысыкта бул духовка болуп калат. Бунун ичи өтө шамал менен кургайт, салкын жерде кургайт. Ошон үчүн кайра жабылыш керек болот. Мыналар салкындатуучу атайын жасатылган. Жабат кесиңер да кайрадан, Кайра жабабыз. Бул жакта куруттардын кургатылышы боюнча айтып кетсем, бунун өзү ысыктын күнүндө бир жумада кургап чыгат, бир жумада. Күн суукта сушилкада 10 күнгө жакын чыгып калат кеде. Бул канча грамм чыгат негизи? Негизи 22 грамм чыгат биринчи жасалганда. Эми кургаганда 10 грамм калат. Бул 2 эсеге кургайт да, сүзмө тартылып кургайт. Сатылганда канчадан сатылат бул? Сатылганда магазиндерде 5тен сатылат, бизде упаковкада оптун берилет. Оптун берилет экен, 5тен сатышат. Абдан жакшы. Мында кошулмасы эмне бар? Сүзмө, туз, анан азыраак кошулма бар. Кошулма азыраак беле процентте. Ону кошпосок, бул ишчилерге зарплата, башка жагын жок. Неме болбойт. Бул кошулма бар экен деп көп кошулма деп элестетпегиле. Биз кошулмасы дагы курутун, эски куруттарды алып элдерден. Бая топоздун куруту болот, базарларда өтпөй калган көгүчтөнүп, ошол сынык куруттар болот, алып тегирменге тартырып, уңгылдырып, курутун уңгулуп кошобуз. Кошкондон кийин анан даамы сон болот куруттун. Формасы да жакшы чыгат. Абдан жакшы. Азыр бул жерде бир эле түрдөгү куруттар бар турбайбы? Бир эле түрдө курут чыгарабыз. Көп башка түрлөрдү чыгарыш үчүн дагы ошончо чоңойтуш керек, расширение дегендей. Демек, сиздердин ошол там башыңыздарда деп коелу, ошо крышаңыздарда аябай эмелери көп экен, курут жайгыштар көп экен. Бирок курутуңуздар кандай болуп атат азыр чыгышы? Азыр ысыктын күнүндө сезон эмес. Суу, мороженое кеткен мезгилде курут почти токтой эле калат. Азыр кредит төккөнгө ушу ишибизди эптеп эле жүргүзүп, сентябрга жетсек, сентябрдан баштап иштеп кетебиз деп эле, насип кылса деп эле аракет кылабыз. Демек, сентябрда муналардын бардыгы толуп турбайбы курутка? Азыр тем более ысык катуу болуп аткан үчүн чыгарганда эле 3 күндө кургайт да. Бул 2 күндүк куруттар. 2 күн болду уже төгүлөт кайрадан, упаковкага кетет.
Жакшы. Баарына толтуруп ала турган болсок, беке сынып кетет ысыкта. Толтура расход болот. Заказга карап туруп, анан кийин кургатып аласыздар. Кандай упаковка кылып, кантип даярдап жатасыздар? Аны көрсөтүп коесузбу? Мейли анда жүргүлө. Биз азыр бул жактагы курут жасап жаткан кыз келиндерге апалардан дагы интервью алып, алап калып сурап койсок. Эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшысызбы? Келгиле жакшы. Курутта колуктап атасыз. Курутта колуктап атабыз. Эже, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, бияка канчадан бери иштеп атасыз? Канча болду иштегениңизге? Бул жакта иштегениме 3-4 жылдан өтүп калды. Бул курутты жакшы ойлогон экен. Курутты мына издеп табарман ишкер айым Чолпон. Чолпонго рахмат айтабыз. Ушунчабыз бардыгыбызды иш менен, айлык менен камсыздап, айылда бекерчи аялдарды иш менен камсыздаган ушул Чолпонго чоңдон чоң рахмат айтабыз. Жеке ишкерди ушинтип мына айыл өкмөттөн кичине эле баш көтөрүлүп келаткан деле баягы налог төлө, ар бириңе налик төлөйсүң деген сөздөрдү токтотуш керек. Кичине мына иши баш көтөрүлгүчө айыл өкмөттөн, жогору жактан кичине колдоп кубаттап койсо жакшы болот эле. Анан бизде азыр бул жерде сразу эле санэпидстанциядан эми баягы биздин книжкаларыбыз бар, бардыгыбыз бар. Мына тазалыкка жооп берет. Талапка туура жакшы жооп берет. Барчыбыз мына перчатки, маска, формабыз бирдей, акчолук, аябай жакшы шарт түзгөн Чолпонч бардыгыбызга. Мына небени дагы, комнатаны дагы ысып кетпесин аялдар. Жайда деп контейнерлер коюп берген. Бардыгыбыз аябай жакшы отурабыз. Жакшы, шүгүр ушунчалыгына. Эми ошол айыл өкмөттөн, жогору жактан ушу жеке ишкер айымдарды колдоп, кубаттап койсо суранат элек көпчүлүктүн атынан. Сиздин иштегениңизге канча болду эже? Мен иштегениме 4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды, куруттар жасап чыгарасыз. Күнүгө канча палочка курут жасап кое аласыз? Мындай палочкада. Мен азыр ушул куруттан 8 сетка, 7,5 сетка кылам. Күнүнө 600. Ар бир сеткасы канча болот? Ушуна 600 болобу? 600ден иштейм да күнүнө. Азыр ушул күндө. 600 курут жасайсыз. Эгер шашылыш болуп калсак 500ден иштейбиз. Жакшы, эң жакшы. Бул Чолпонго чоңдон чоң рахмат айтып, бардыгыбыз эле өмүрүн тилеп, ишини алдыга жылышын тилеп отурабыз. Айылдарчы, айылдагы аялдарчы. Себеби бардыгы эле бекерчи отурганда. Эшке чыгып бир-бир менен ушак аяң айтышып эле бош отурган аялдарды ушунчасын иш менен камсыздап койду. Эң сонунда ушундайды жакшы колдобой эле сразу эле налик патент десе туурабы? Туура эмеспи? Бул эжеге аябай көп эме кылат окшойт, проверкалар көп болот окшойт бул жакта, аябай айтып калдыңыз. Бизге Россия ушул жер болуп калды. Россияда балдарын сагынып, самынып иштеген айымдарчы канча. Андан көрө бул жерде үйүнө барып, кирпирин жууп, нампан жаап, балдарын карап, сонун иш булчу. Эже, айтып койсоңуз, сиз да бул жакта жаштардын катарын толуктайт экенсиз. Иштегениңизге канча болду? Кантип иштеп атасыз? Биздин иштеп атканыбызга, мен иштеп атканыма уже 1 жылдан 2 жылга баратат уже. Ишибиз аябай сонун. Башка жерлерге караганда условиясы жакшы, салкын. Бар жогу жетишебиз. Айылдагы келиндер, жаш кыздар бар жогу жетишебиз, ишибиз сонун. Кайнене кайнаталарга кызмат кыла алып жетише аласызбы? Жетише алабыз, эртең менен турабыз. Аларды да карайбыз, чайларын беребиз, ал жактан бул жакка жумушка кечинде тамактарга да жетишебиз. Бар жокко жетишсе болот да аял киши. Курут жасап иштеп атасыз ушинтип? Курут жасап иштеп атабыз. Сиз канча курут жасайсыз эже күнүнө? Күнүнө биз ошо 1000ден ашык курут жасайбыз, 1000ден. Курут жасаган студенттер дагы бар экен, азыр өзүнүн кызматын кылып, мындай куруттарды жасап жатат. Сиз да өзүңүз тааныштырып койсоңуз, канча болду иштегениңизге, же азыр каникулда иштеп жатасызбы? Мен бул жерде иштегениме 2 жыл болду. 2-нчи курсту бүттүм. Бул жерде иштегениме 2 жыл болду. Мен ушул окууга өзүмдүн апамдарга жардам берейин деп ушул окууга тапшырып атканда бул жерге киргем. Бирок мен окууну дагы, ишти дагы тең алып кетип жетишип атам. Азыр каникулда, ушул 3 ай каникулда толук чыгам. Ал эми ушул окуу башталганда, окуу жок күндөрү, суббота, воскресенье күндөрү бул жерге келип иштейм. Жакшы.
Күнүгө канча курут кылып жетишип атасыз? Ооба, күнүнө 6 сетке кылам. Ушул 500 сомдук болот. Күнүгө 500 сом иштеп кетесиз. Кайсыл окууда окуйсуз? Мен англис тили мугалимдик профессиясы боюнча окуйм. Мындай ишиңиздерге ийгилик катыра бериңиздер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сонун ишканасынан жасалган мына куруттар, сырттагы апалар, эжелер жасап аткан куруттар ушундай контейнерге салынып, атайын даярдалат экен. Ушуну айтып койсоңуз, ушул канча курут бар ар бир? Бир упаковкада 70тен курут бар. Азыр сонун деген биздин ишкананын аты бул. Сонун курутта Кыргызстан ичине таратылгандан сырткары Казакстанга чейин кетип атат. Казакстандан азыраак объем болсо дагы Казакстан, Өзбекстанга чейин суроо талаптар бар. Тажикстандан суроо талап бар. Бирок биз ручной работа үчүн анчалык көп объем чыгарбайбыз. Чыгара албайбыз деген. Сиздин азыр президентке дагы кайрылуу бар эле деп айтып атасыз. Ушул жерден сизге эркин микрофон берейли. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ишкерлерге кандай камкордуктар, кандай колдоолор болуп атат? Мына жактан интервью алганда көпчүлүк эжелер, апалар айтып калышты. Ушул абдан текшерүүлөр көп болот окшойт. Себеби 2 күндүн биринде эле текшерүү айыл өкмөттөн колдоо болбойт деген сөздөрдү айтышты да. Бул жактын жетекчиси катары сизден дагы ушул маалымат алып койсок, айыл өкмөт тараптан бул жакта мэрия бар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары сиздин ишмердүүлүгүңүзгө кандай көмөк көргөзүп атат? Биринчиден саламатсызбы, Садыр Жапаров деп баштагым келет. Садыр Жапаровго менин кайрылуум себеби мен Садыр Жапаровдун өтө ишкерлерге көңүл буруп, ишкерлерди өнүктүрөбүз деп шунчалык үйүп сүйлөп атканын көрүп мен ишенич менен сүйлөгүм келет. Себеби Жапаровдон ушу ишкерлерге бир пайда болотушуна көзүм жеткен сыйт да. Биздин иштен бул жерде жакында сатып алып ишкана алып баштадык. Ишкананын документтерин бүтүрүшкө өзү 1 жыл чуркашың керек. Ишкана кылыш үчүн чурка 1 жылда бир 100 миңдин арагында документ менен бүтөт экен. Ошолорду дагы бир карап берсеңиз, ошол ишкана кылыш үчүн, документтер үчүн чуркагандар өтө көп. Биринчиден, экинчиден биздин ойлоп тапкан идея, авторский праваны, укукту коргоп берсеңиз. Себеп дегенде ойлоп табуучулар укугу корголбой калып атат. Себеп бир нерсени ойлоп таап, авторлук укук алып патенттештиресиң. Патенттештиргенден кийин кайра аркаңан башкалар чыгарганда патент бул сен жылдап төлөй турган өзүнүн графиги боюнча төлөп кетсең деле патенттин бир өзүнүн чек арасы бар экен. Только эле патент берет экен, булардын укугу бизди коргоп бербейт экен. Ошо патент, кыргыз патентке дагы ушундай мүмкүнчүлүк берсеңиз, биздин укукту коргоп, юристтери бизди патент бергенден кийин до конца ошол биз ошолорго карап берсин автордук укугубузду. Кыргызстанда ойлоп табуучуларды канча ойлоп табып, башка мамлекеттерде өнүгүп аткан себеби ойлоп табуучулар өтө бааланат. Ойлоп табып, эл иш менен камсыз кылган үчүн. Биз ойлоп табып, элди 10 кишини иш менен камсыз кыл, ойлоп тап, жаңылык киргиз, Кыргызстанды өнүгүшүнө салым кош. Биз сага 10 миңден ушу ойлоп табып, 10 киши 20 кишини иш менен камсыз кылгандан кийин 10 миңден сага пенсия чыгарып берейли, карыганыңда ошо ойлоп тапканыңдын үзүрүн көр деп бир кызыктырган бир мүмкүнчүлүк киргизсеңиз, ошо ойлоп тапкандар үчүн, жаңылык киргизгендер үчүн. Мен бул курутту ойлоп тапкан дей турган эмес, бул өзү курут элде бар нерсе. Куруттун түрдүү формасы бар. Мен ойлоп тапканым только таякчага сайган, өзгөчө кылып балдарды кызыктырыш үчүн палочкадагы, таякчадагы курут деп ойлоп чыгардык. Ошол себебинен бул ойлоп табылган авторский права укугу бар болуп турган, кайра ошончо конкуренция чыгып, азыркы күндө сот процесстери ишке ашууда. Бул дагы албетте өкмөт тиешеси жок, карап эле турат, патент берип койгон. Өзүңүз чуркап, өзүңүн автордук ойлоп тапкан аюуңа, укугуңду коргошуң керек. Эже өзүңүз келинсиз, кайнене кайната деген бар, кайын журт деген бар, бала чака, жездебиз бар. Сиздин мындай айым катары ишмердүүлүк жүргүзүүңүзгө үй бүлөңүз кандай көз карашта, кандай кабыл алууда? Жакшы суроо бердиң. Мен жолдошум экөөбүз үйдө кайнене, кайнатам бар, кичүү келинмин. 3 балабыз бар, 2 уул, 1 кыз. Мен биринчи ушунчалык бир нерселерди ойлоп таап билгим келип чыгара бергенде баарын жадатат элем.
азыркы күндө мага бардыгы түшүнүп калышты, бул нарактан кайнап аткан нерсе экен деп. Кайненем, кайнатам, күйөөм колдоо көрсөткөн үчүн мен келин болсом дагы көчөдө ушу ишти жүргүзүп, айылдын ичинде чуркап жүргөнгө ишке мага шарт жаратып беришти. Мени түшүнүп, мен атымы ошо Кыргызстандын ичинде көпчүлүккө ишкер кылып таанылышына жардам берген эң биринчиден жолдошум. Жолдошум ошол поддержканы өтө жакшы берген үчүн мен ошол бир нерселерди ойлоп тапсам, мени биринчи жолу угуп поддержка берет. Сен ушуну жакшы идея деп колдоп, ушуну ишке ашырсаң болот экен деген үчүн жакшы ийгиликке жетип атам деп ойлойм. Ушунчалык азыркы күндө 50 киши иштеп атат биздин ишканада. 50 кишини иштешти. Мен бул ишти көпчүлүгү ишчен аялдар мага рахмат айтып калат. Мен бул ишти баштасам, Бишкектер бул ишти баштаганмын 5 жыл мурда. Баштаганда бул иштин жолу жүрүшпөй койгон. Ушул жерге келип айылда кайнатам дубасын алып, ушул жерде иш жүргүзүп баштагандан кийин айылдардын 5тен 10-15 болуп отуруп, азыркы күндө ошол 50ден ашык аялдар иштетип калышыма себеп болгону бул Алланын ушул жерге насип кылганы. Себеп дегенде ани ырыс буларга себеп, мен жөн эле бир себепчимин ойлоп табышка. Мени себеп кылып Алла буларга ырыскы берип атат деп ойлойм элдерге. Ошон үчүн мен көп элдерге себепчи болуп, миңдеген адамды иш менен камсыз кылышты. Алла мага ушундай талант берген экен. Ошол талантым менен көптөгөн адамды иш менен камсыз кылышты. Ошол ниет кылып иш кылып атабыз азыркы күндө. Жаңы кадам, ыңгайлуу шаар, билимдүү ком, Ата журт Кыргызстан. Номер 7.